Саламатсызбы? 2 күндөн бери коомчулуктун бир бөлүгүнүн көңүлүн бурган маалымат боюнча сизден комментарий алсак. Көпчүлүк убакта жалган маалымат тараткан сайттар Максим Бакиев Кыргызстанга келди деп жарыялап жатышат. Бул маалыматка ишенип алгандар да бар. Негизи эле Максим Бакиев Кыргызстанга келиши мүмкүнбү? Чындап эле келсе, бийликтин реакциясы кандай болот? Максим менен Жаныш Бакиевтер өмүр бою соттолгон, келсе түз эле түрмөгө түшүшөт. Соттун күчүнө кирген өкүмү турат, ал өкүмдү эч ким өзгөртө албайт, өзгөртүлбөйт дагы. Ошондуктан аларды берүүдөн таптакыр баш тартышты. Себеби биз ал экөөнү камабай кое албайбыз да. Ал эми Курманбек Бакиев боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Эгер камабасаңар өткөрүп берели деп жатышат. Сапар Исаков боюнча дагы ушундай эле маселе. Камабасаңар бүгүн өткөрүп берүүгө даярбыз дешти. Биз ойлонуп жатабыз. Бир чети макул деп алып, ТЭЦ боюнча, музей боюнча сурабайлыбы? Кимдер канча акча алганын айтып берсе болду. Акчаларды бюджетке кайтарып алыш күч органдарынын иши. Уурдалган миллиардтаган акчаларды ушундай жолдор менен эле кайтардык го. Ал эми Курманбек Бакиев боюнча деле ушундай маселе. Ячейкаларда канча акча болгон? Максимдин офисинен уурдалып кеткен алтын концентраты жөнүндө сөз болуп жатат. Канча тонна болгон? Апрель-июнь окуялары жана башка иштер боюнча ал кишиден да экинчи тарап катары угуп иштерди жыйынтыктап койбойлубу? Кантип эле ушул турган Москва менен Минсктен алып келе албай жатасыңар деп 15 жылдан бери жалпы эл талап кылып келе жатпайбы? Жалган маалымат тараткандар ушул сүйлөшүүлөрдүн чет бучкагын укса керек. Ошол үчүн Максим Бакиев деп болжолдоп урдуруп жатышса керек. Кана эле Максим Бакиев келип калган болсо, камап коюп миллиардтаган акчаларды бюджетке кайтарат элек. Акаев менен Бакиевке кошуп Кадыржан Батыровду кармайсыңбы? Мен Акаев менен Бакиевди кармабайм. Мен чоң сый урмат менен кайта Кыргызстанга алып келем деп атам. Мен кармабайм. Айтыңызчы, 7 апрелде өлгөндөр чын эле баатырбы? Мен жана айтпадым, деп конфет берип качкан эжелер. Алдап салдар. Ошондо шейит кетти дегендерден бирөөсү тирүү Екатеринбургда таксист болуп иштеп атат. Ошол мезгилде алдынан атылдыбы, артынан атылдыбы, бир Кудайдын өзү билет. 17 көз катарды кармадык деп Бекназаров канча какшады? Бирөөсүн көрсөтө алган жок, себеп кал. Жалган. Ошол жерде каза болсо бир 10-12 киши дейт. Калгандары комуштарында кошкон дейт, жанагы дүкөнү уурдап атып качкандарын да ошол жерден өлгөндөрүн алып келип, Бакиевди жаман көрсөтүш үчүн санын көтөргөн. Тарых айтып берет. Тарых айтып берет, мен азыр сиздерге айтып коеюн. 2005-жылдын 24 марты көпчүлүк үчүн революция күн катары белгилүү. Акаев жана ошол кездеги өкмөт башчы Танаев өлкөнү таштап качып кеткен соң элди баштап кетер бир дагы бийлик жок болчу. Аянтта башаламандык күч алып жатканда Жогорку Кеңештин эски имаратынын ичи да будуң чаң болуп, жаңы шайланып келген бир палаталуу парламент менен мурдагы эски 2 палаталуу парламенттин ортосунда мандат талашуу күч алган. Ошол кездеги Жогорку соттун төрагасы Курманбек Осмонов жаңы шайланып келген парламентти мыйзамсыз деген. Натыйжада саясий кризис андан ары күч алган. Хочу откровенно сказать, сейчас мы перед фактом, когда нет исполнительной ветви власти и есть судебная ветвь власти и наш парламент. Вот. Принято вот такое, я бы сказал, политико-правовое решение. Поэтому прошу, уважаемые депутаты, при этом мы опирались на 1 статью Конституции, которая закрепила единственным источником государственной власти является народ, носителем суверенитета тоже является народ. Вот это наше основное кредо. Мы и сейчас приняли беспрецедентное такое решение, но это решение. Прошу его принять, какое оно и есть. Спасибо. Суроо берсем болобу? Первый микрофон. Жогорку сотко берилген ардын маңызы менен тааныш эмесмин. Сиз бул жерде сөз сүйлөдүңүз, бир аз шашылып эрте кабыл алынып калган деп.
мен билгим келет эле канча кайыкты кабыл алынып калды. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол сиз айткан эл жогорку соттагы отставкага кетсин деген жаңылышпасам эмеси бар, теги кайрылуусу бар. Сиз ошол ошол пикирин дагы урматтап, жогорку сот мүчөлөрү шашылыш түрдө отставкага бергенге даяр. Если речь идет персонально обо мне, я готов уйти в отставку. Сейчас, секундочку. Кто в фунтах? Назовите фамилию этого владельца власти. Да. Уважаемые коллеги, новый депутат Жогорку Кеңеш, ваш мандат сохранен. Никто не отнимал ваш мандат. Сейчас, секунду, прослушайте. Сейчас, секундочку. Ухсамар, значит, ваш мандат никто не забрал. Никто не отменял решение ажных комиссий. Никто не отменял. Ваш мандат, что вы депутаты Жогорку Кеңеш, за вами остается. Вы также признать должны, согласно Конституции, депутаты законодательного собрания и Жогорку Кеңеша, мандат сохраняется до 14 апреля 2005 года. Вы тоже должны это уважать. Сейчас, секундочку. Его регламент Жогорку Кеңеша, закон, утвержденный и подписанный президентом, нарушен. До окончания срока полномочий заезда народных представителей был проведен, как говорится, ваша первая сессия. Ваше решение, вот это решение Центра избиркома, отменено. Вы будете депутатом. Мы свои полномочия сегодня, вы даже свои полномочия продолжите. Этот зал будет вашим. Но дайте нам возможность закончить, ибо решение суда окончательное и обжалованию не подлежит. Вы депутата, вы сохранили депутатские мандаты. Никакое давление, все, как говорится, все. Уважаемые депутаты, я призываю вас, прошу вас, народ на улице ждет. Сейчас у нас тоже есть избиратели. Давайте вакханалию прекратим. Давайте все вместе сядем. Спокойно будем принимать решения. До этого все признавали выборы. Сегодня 4 депутата. Малиев, Кадырбеков, все пришли. А он принял другое решение. Ни Малиев, ни Кадырбеков мою судьбу не решают. Здесь есть депутаты. Давайте вместе все сядем и будем решать. Если есть проблемы по округам, будем решать по округам. Так не получится. Нет, так не получится просто так. Мне, допустим, если на то пошло, этот депутатский мандат не нужен ради народа, который меня избрал. А я истинно не могу уйти из этого зала. Дорогие депутаты, дорогие кыргызстанцы, я подчиняюсь только Конституции и воле народа. Статья 56, 4 статья. Со дня первого заседания Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики нового созыва Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики созыва прекращается. Произошла первая сессия, но целостность страны, единство народа, гражданский, это выше, чем депутатский мандат. Ради спасения страны я призываю вас всех провести совместные заседания и имели право принимать участие вновь избранные депутаты. Это будет решение для созидания. И на это давайте тогда в рабочем русле будем продолжать работу. Уважаемые коллеги, уважаемые присутствующие, я Ташиев, номер 29, округ Барпынский. Почему мы, вот, например, нас тоже народ избирал, сейчас народ ждет. Что вы хотите, чтобы народ тоже вышел на улицу? Что, вакханалию хотите? Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата 20% чейин жагымдуу арзандатуулар каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүүнү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек Митина метросу, Пятницкая шоссе көчөсү 35.
Телефон номерибиз 8925 103 27 77. Давайте вот так, ребята. Давайте вот так. Давайте по-честному и нормальным решать этот вопрос. Есть у нас Конституция, где там сказано, однопалатный парламент, все, должен начать работать. Мы первую сессию провели. Пожалуйста, если пришли наши бывшие коллеги депутаты парламента, двухпалатные, пусть они тоже будут в этом зале. Но сейчас мы будем свое заседание нового парламента. Урматтуу коллегалар, мына мен азыр кечигип келдим. Кандай атканын билип атасыздарбы? Шаардын баарын талкалап атышат. Анан кийин биз ушул жерде өткөрбөйбүзбү деп отурабыз. Аны мурекки курам менен өткөрүп чечим кабыл алып туруп элди тынчытыш керек. Бүт бардыгын өрттөп талкалап атышат. А биз могу жерде отуруп алып өткөрбөйбүзбү деп атасыздар. Давайте отуруп, эскиң дагы жаңың дагы отуруп алып бир чечимге келели. Эшикке барып келгиле, мына бүт бардык дүкөн, магазин, бүт баарын талкалап атышат, өрт атышат. Давайте токтойлу. Подождите, давайте не будем поддаваться эмоциям, а? Мы уже одну ошибку совершили, очень крупную, 2 дня тому назад, когда я предлагал с трибуны Акаеву начать переговоры. Отказался он. Сегодня вы сейчас отказываетесь. Вы сейчас хотите привести уже к другим последствиям. Поэтому я прошу вас, садитесь здесь, давайте здесь будем находить, не делите. Иначе мы сейчас будем в кабинете делить, потом будем каждый район делить. Что вы хотите? Ради власти шли? Поэтому, Николай Иванович, если вы хотите власти через кровь, через месяц потеряете власть. Не надо этого. Поэтому я считаю, я до этого предлагал многим депутатам, я предвидел вот эту вот ситуацию, что мы сейчас будем спорить. Я сказал, давайте мы найдем компромисс. Давайте Конституционный суд пригласим сейчас сюда. Единственный легитимный орган, который дает толкование по применению Конституции. Все. Николай Иванович, давайте, когда вы говорили, я слушал. Поэтому я хочу, сейчас нету ни правительства, ни президента. Нам нужен легитимный орган. Легитимный орган мы можем создать только путем компромисса. Что я предлагал 2 дня тому назад. Отказался Акаев. Я вчера уговаривал сына Айдара, чтобы он пошел уговорил. Что вы сейчас хотите предложить? Кто-то хочет туда уйти, кто-то хочет сюда уйти. Что мы в разные княжества будем тянуть наш Кыргызстан? Если народ там стоит, Джаллабад тоже стоит, Талас тоже, Бабанов говорит, Талас тоже стоит. Если вы сейчас примете другое решение, завтра другая волна поднимется. За каждым человеком сзади есть люди. И не надо здесь кричать, что кто-то совершил революцию. Революцию совершил народ. И не надо присваивать каждому себе. Кийин дагы биздин да оппозицияларыбыз бар. Бизден да кыйын адамдар чыгат. Алар да айтат. Ошондуктан биз бардыгын таразылап, ынтымак менен чечкендей болойлук. Туура бир гана субъект бар, эл, билим булагын. Бул жерде ушундай ситуация 2-3 палата отурат. Биз юридикалык жактан 3 палата боло албайбыз, бирок саясий жактан биз кайсыл бир кеңешме түзө алабыз. Жана координациялык кеңешме деген. Мына азыр координациялык кеңешме өзүнө жоопкерчиликти алып, биз өкмөттү дайындайбыз. Анан мыйзам чыгаруу жыйыны таң атканча бизге ошондой укукту берип койсун деп сурап атыптыр телевизордочу. Мен муну туура эмес деп эсептейм. Эгер түзсөк, эл шайлап 3 палата отурат, мурунку жана азыркы депутаттар кошулуп бир кеңешме түзүп, конституциялык эмес, бирок саясий орган түзүп, мына ушул жерден гана кеңешилип, көпчүлүк добуш менен алынган дагана маселелерди биз чечишибиз керек. Ошондо биздин чечимибиз легитимдүү болот. Ошондо биздин сөзүбүзгө эл ынанат. Азыр Ош областын бирөө басып жатса, Баткенди бирөө басып жатат. Жалал-Абадты бирөө басып жатат. Биздин алган чечимибизди ал жерлерде да ынангандай болсун. Биздин балдарыбыз, бизди шайлаган депутат ошол конвент деп койсок, ошол жерде бар. Алар да сөз айтты. Сөз өтпөсө дагы баары эске алынды деп ушул бүткүл эл бизди уккандай болсун. Ошол мародёрлорду уккандай болсун. Ошол хулигандарды уккандай болсун. Ошондуктан мен урматтуу туугандар мындай деп жарыялайм. Азыр эми захват кылган кишиники болду да. Мурунку 105 депутат, азыр шайланган 75 депутат берип, бул элдик кеңеш деп жарыяланып, бул саясий орган болот. Бул жерде көпчүлүк ош менен чечилген маселелерди гана биз кабыл алып, мына ошону жасашыбыз керек. Бул саясий жагынан. Ал эми юридикалык жагынан албетте бир аз талаш-тартыштар болот, аны
дан кийин көрө жатарбыз. Ал эми мен ушул жерден ачык айтып койгум келет. Кандайдыр бир координационный кеңешме деп аталган кеңешме бүткүл бийликти бүгүн түнү менен өзүнө кое албайт. Ал өкмөттү шайлайт, өкмөттү алмаштырат дейсиз. Эмне өкмөтүбүз жокпу? Алар иштеп турса болот. Эгер алар ишенбесек, ар бир министрдин жанына биздин кеңешмеден элдик комиссар жөнөтөйүк, ал барып көзөмөлдөп турсун, урдап кетпесин деп компьютерлерди карап турсун. Керек болсо келдин балдарын алып барып туруп, кароолчу коюп коелук, көтөрүп кетпей турган десек. Ошондуктан мен чындыкты айтышым керек. Бир 10-15 киши келип алып, биз бүткүл бийликти алганга жоопкерчиликти өзүбүзгө ала дегенибиз бул туура эмес. Бизден кыйындар эртең чыгат. Алар да жоопкерчиликти алат. Анан чабышып жатабыз. Бул тарыхый жоопкерсиздик. Эгерде кимдир бирөө болсо, ушул 3 палата саясий орган түзүш керек. Эгер бул жетишпейт десек, шайланбаган, бирок бизде белгилүү инсандар бар. Аларды дагы ушул жерге белгилүү инсандар ушул жерге кошуп кетем да, ошондо 150-200 адам болот экен. Ошол конвенция чечиш керек. Мен оюм бул биз келечек керек. 5 жылдан кийин дагы ситуация өзгөрөт. Бүгүнкү бийликтердин келгенин куйрук эртең кыпчылат. Буту таят, сөзүнөн адашат. Агадан наразычылык. Ошондон анан бүгүнкү салып дарс коюп алыш керек. Улам кийин чыкканда куруча чыга берет. Мына Акаев качып кетти, кийинкиси сойлоп кетет. Кийинкиси сойлоп кетсе, кийинкиси кетпей өлөт. Мына ушул жакка кетип атабыз. Ошондон биз легитимдүүлүк жагын, элинин жагын ойлошубуз керек. Мен сунушум ушу эки палатанын шайланган органынан ушундай кеңешме түзүлсүн. Мына эч ким капа болбойт, баары эле макул, Николай Иванович деле макул болгон турат. Мына ушул жерде кеңешип анан кийин жана убактылуу өкмөт түзөбүзбү, качып кеткен губернаторлордун ордуна губернатор дайындайбызбы, же башка чечимдер жасабызбы, мына ошону карап көрөйлүк. Ал эми юридикалык жагы келгенде муну кеңешебиз. Эми бул жагынан бир чечим таба алабыз. Ошентип кызыл чекет талашуудан улам жаңы шайланган бир палаталуу парламент жыйын өткөрүп, Текебаевди спикер кылып шайлашты. Текебаевдин спикерлигин ошол учурдагы саясий элита бүтүндөй коомчулук тааныды. Урматтуу депутаттар, мен сиздерден суранамын. Өтө олуттуу маселеге киришип атабыз, тарыхый маселеге киришип атабыз. Жогорку кеңештин тагдыры бүгүнкү шайлаган төрагабыздын тагдыры менен, мамлекеттин тагдыры менен шайкеш эр шаркак болот. Ошон үчүн жөн эле бири-бириңердин араңардагы ичкүйдүлүк болсо, өдө төмөн сөз болсо, ошолорго карабастан татыктуу уулдардын кандидатурасын көргөзүшүңөрдү суранамын. Мен Өмүрбек Текебаевдин кандидатурасын көрсөтүп атам. Өмүрбек Бабановду сунуш кылбайсыңбы? Өмүрбек Бабанов, Өмүрбек Текебаевдин кандидатурасын сунуш кылып атат. Решили по результатам тайного голосования по выборам Төрага Жогорку кеңеши Кыргызской Республики считать Текебаева Өмүрбека Черкешевича избранным Төрага Жогорку кеңеши Кыргызской Республики. Чоң рахмат, урматтуу депутаттар. Бүгүнкү саясий кырдаалды эсте алып, бардыңыздар, сабырдуулук кылганыңар үчүн, эстүүлүк кылганыңар үчүн, адамгерчилик кылганыңар үчүн аксагалыңар катары бардыңарга мен алкыш жарыялаймын. Эми мыйзам боюнча мен сиздердин бардыңыздарды бүгүнкү күндөн баштап, азыркы минутадан баштап легитимдүү, мыйзамдуу парламент болушуңар менен куттуктаймын. Урматтуу Өмүрбек Черкешевич, келиңиз, ордуңузду алыңыз. Ордуңузду алыңыз. Менин полномочиям ушул менен бүттү, ордуңузда. Макул. Урматтуу жердештер, рахмат. Урматтуу депутаттар, коллегалар, рахмат. Мен жаш бала кезде мектепте окуп жүргөндө бир профессиядагы адамдарга суктанат элем. Алар бир актердун ошол интервьюсун уккам. Ал мындай дейт: үйдө трагедия болсо дагы,
жаным кашайып ооруп турсам дагы театрга келгенде ушул зрительдер атайын келген. Ошолар үчүн биз кайгырып турсак да кубанып алар үчүн иштейбиз. Кубанып турсак дагы кайгырып сөз сүйлөйбүз деген. Мага ушул эң чоң ушундай благородный бир асыл зат, бат жеткис чоң профессиядай болуп көрүнчү эле да. Мен азыр билем, дагы бир профессия бар. Бул саясатчы. Көп адамдар айтат, саясатчылар бул эки жүздүү дейт. Мен ойлойм, алар саясаттын табиятын түшүнбөгөн адамдар. Мына сиздер мага 56 добуш менен, эң чоң добуш менен добуш бердиңиздер, колдодуңуздар. Бирок мен билем, сиздердин көбүңүздөр менен мен жеке мамилем жаман. Кээ бириңерге мен саясатчы катары жакпайм. Кээ бириңерге жеке адам катары жакпайм. Бирок ошого карабастан бүгүн өлкөдөгү ситуацияны оңдош үчүн, өзүбүздүн жеке мамиледен бийик болуп туруш үчүн, элибиз үчүн мына ушундай чечимге келдик. Мен, урматтуу жердештер, урматтуу депутаттар, сиздер менен сыймыктанамын. Анткени биз ошол жеке мамилебиз, жеке кызыкчылыгыбыздан жогору боло алдык. Бул ишенимиңиздерди мен эч убакта жерге таштабайм, бийик кармайм. Рахмат. Албетте жаңы спикердин алдында бир эле максат бар болчу. Ал өлкөнү мыйзам талаасына алып кирип, мамлекетти стабилдештирүү керек болчу. Айрымдар 2005 жылы дагы убактылуу өкмөт иштегенин билбеген чыгар. Парламент төрагасы Өмүрбек Текебаев Бакиевди убактылуу премьер-министрлик кызматына сунуштаган. Бул ситуациядан, абдан татаал ситуациядан чыгыш үчүн биз бир нече кадам жасашыбыз керек. Ал биз барыбыз билебиз, меморандумда принциптерди биз айтканбыз. Мен ошол принциптерди сиздердин атыңыздан, жогорку кеңештин төрагасы катарынан бир жолу сиздерге, бул жерде турган катышуучуларга жана прессага айтып койгум келет. Биз бүгүнкү статус-квону, түзүлүп калган кырдаалды моюнга алышыбыз керек. Муну моюнга албоо бул акылсыздык. Бирок ошол эле кезде биз ушул кырдаалды конституциялык нукка бурууга, мыйзамдардын нугуна бурууга аракет кылышыбыз керек. Биз бүгүнкү премьер-министрдин милдетин аткаруучу Бакиевдин статусун моюнга алабыз. Бул биринчиси. Экинчиси бүткүл коомчулук. Ошонун ичинде бийлик сиздердин жаңы шайланган жогорку кеңештин легитимдүүлүгүн моюнга алыш керек. Бул мындан аркы ситуациядан чыгуунун гарантиясы болот. Бул мындан аркы өлкөдөгү кырдаалдын стабилдештирүүнүн өбөлгө болот деп эсептейм. Ушинтип даяр болбосоң, ушундай болбосуң да. Шашып келгенде мен Бакиев Курманбек Салиевич Кыргыз Республикасынын премьер-министр кызматына киришип жатып, өз элимдин алдында жана Кыргыз Республикасынын президентин Туура, закон боюнча туура. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин алдында, эл алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз ишимде мыйзамдуулук жана адилеттик принциптерин гана карманууга, Кыргыз Республикасынын премьер-министр мага жогорку ишенич менен тапшырылган милдеттерин ар намустуулук жана кажыбас кайраттуулук менен аткарууга ант беремин. Бирок Бакиев премьер-министр болуп шайланган соң качып кеткен президент Аскар Акаев конституцияга ылайык президент болуп кала берген. Бирок Кыргызстан тез арада шайлоо аркылуу өзүнүн легитимдүү президентин тандап алыш керек болчу. Айрым депутаттар саясий кризистен чыгуу үчүн Акаевга импичмент жарыялоону сунуш кылышкан. Бирок импичмент маселесин ишке ашыруу үчүн жок эле дегенде 1 жыл убакытка созулмак. Ошондо спикер Өмүрбек Текебаев жетектеген комиссия Москвага учуп барып, Аскар Акаевди өз арызы менен бийликти өткөрүп берүүгө көндүргөн. Уважаемый Өмүрбек Черкешевич, во имя восстановления в стране гражданского мира и согласия, возвращения республики к конституционному правопорядку, руководствуясь своими человеческим, гражданским долгом перед родным народом, объявляю о досрочном сложении себя по собственному заявлению в соответствии со статьей 50 Конституции Кыргызской Республики президентских полномочий с 5 апреля 2005 года. Позвольте мне вручить вам это заявление.
урматтуу Аскар Акаев, мына 24 мартта элдик революция болуп өттү. Элди туура жасады деп айтабыз, ал эч убакта туура эмес, болбойт. Сиздин өлкөнү жетектеген 14 жылдык убакта, 14 жылдан ашык убакта жакшысы да болду, жаманы да болду. Ал убактын ысыгы да болду, суугу да болду. Бир аз убакыт өтөт, алыстан бул маселелерге, болуп өткөн окуяга биз аң сезим менен, сабырдуулук менен баа берип, ар бир нерсени өз ордуна коебуз. Ошондуктан сиз бүгүн Кыргызстандын эли 2000 жылкы шайлоолордо сизге берген президенттик бийликти кайра элге кайтарып берип отурасыз. Мен сиздин бул арызыңызды кыргыз элинин алдына алып барып тапшырам. Кыргыз эли сиз кайтарып берген бийликти бир нече айдан кийин кимге берет? Өз тагдырын ким менен байлайт? Кандай заманды тандап алат? Аны биздин элибиз өзү чечет. Ошентип Өмүрбек Текебаев өлкөнү мыйзамдуу нукка буруп, мыйзамдуу бийликти орнотууга нар көтөргүс салым кошкон.